Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл аймагында жашаган жергиликтүү тургундардын кайрылуусу менен атайын көрсөтүү даярдоону туура көрдүк. Тагыраак айтканда, айыл өкмөт алдына чогулган тургундар өмүр бою дыйканчылык, чарбачылык иштери менен алектенип келишкени менен өздөрүнө тиешелүү жер үлүштөрүнө ээ боло алышпай, акыйкатты издеп келишкендиктерин айтууда. Аналиев Сарыжан 1985 жылдан бeri ушун Красный Заряда иштеп, сайыс таркаганда иш жок калганбыз. Анан арендада жүрөм, үлүш жерди берелер. Менчик жерим бар, муну да берелер. 20 жыл болот ушу көйгөй. Бүт элек 4 баланын атасымын, Садин ошо биринчи группа инвалидмин, ушул жерден чыккан. Анан кийин азыр дагы 4 балам бар, бирок терки аялым. Шуну менен ушул көйгөй бүт элек. Чыкырат келебиз, эч документ жок. Ошо биздеги көйгөй. Баарыбыздын ушул 20 жыл болду. 19 жылдан өттү да. До сих пор свою долю не могу получить. У нас в Вот, где только не было, в министерстве, правительство, все всегда обещали, а толку с этого нет. Я сама больная, у меня сердце, щитовидка, на учете стою, сердцем. Но можно же нам помочь, мы пожилые люди. Benim familiyam Sırdıbayeva Türk. Bizim ошо жерди өкмөт алып атат да. Анткени биз ушул колхозда мен кайнатам 15 жашынан келип, Сусамырда мал кайтарып, үшүп, өмүр бою ушул колхозга эме көрсөткөн да, иштеп өткөн. Анан кийин бүт бала чакасы артында калган муундардын бардыгы ушул колхозда иштегенбиз да. Анан кийин бизге 43 сотуктан жер берген, документим деле бар колумда. Анан кийин ушул жерди барып келип туруп, айтайбыз деди да. Анан кийин барып туруп мен айттым да, айланайын бул жерим документимди көрсөтсүм. Анан кийин ушул жерден бир директору бар экен, ошол кошуп берди бир баланы, Ажыбек деген баланы. Аны мен Сокулукка бардык, Сокулукка барып кадастрга кирдик. Кадастрга киргенден кийин кадастрда менин учетум бар да. Ушул аялга киргенде айтты ушул чоңу. Бул апанын жерин бергиле деп. Ал бала айттым, жок, мен апанын жерин бере албайм. Берди, эмеде планда жок экен. План эмеде. Картограф койбоптур деп. Анан кийин аны барып картографка бардык, картографта да менин жерим бар экен, учетта турган экен. Анан кийин апа ушул жериңди калтырам деп айтканда, анан кийин бир калтырыптыр. Анан кийин кайта эле ушуну айдап салыптыр. Барганда тиги бала айтты, бу бере албайм. Анткени менин планымда ал жок жер деп айтты. Анан кийин тиги апага бер десе бербейм деди. Бирок калтырды да, калтырса кайта айдап койду. Ошол менин эмем. Элдин бардыгы решениясы бар, айланай. Буагында биз карапайым адам билбейт да, эмне экенин. Карапайым адам түшүнбейт. Анан кийин ошол решение мен жүрө бериптир да. Азыр болсо ушул решение менде жер бербейбиз деп атат. Эл журт каяка барат, малын кантип багат, эмне кылат, бала чакасы бар, небереси бар. Каждыйдын эмеси бар, жаңа акча төлөй турган кредиттери бар. Кантип окат кылат, мен түшүнбөйм ошону. Эми бул айыл өкмөткө келдиңерби, сотулат мени? Ошол эл чогулганда мен деле келдим ушул жерге. Эмне кандай чечим кылат экен деп. Президентке деле кат жазып атты, бүт бардыгы. Аяктан деле жооп болгон жок. Эме жакшы жооп берген жок. Анан кийин Акылбек Жапаровка эметти жазды. Аяктан деле болгон жок. Министр сельхозга да бардык, аяктан да майнап чыккан жок. Эми билбейм, эл журт кандай окат кылат, эмне кылат. Мен ушул көпчүлүктү ойлоп атам да, элди колхозда иштеген колхозниктер. Алардын да неберелери бар, бала чакасы бар. Бүт бар ушул жерде пенсияга чыгып, ушул жерден иштеп, ушул жерден окат кылып аткан да. Эми кандай болот? Канча жашка чыгып калдыңыз? 67-демин. Ошол мына айткан. Атам 50-60 жыл ушу колхозда иштеди. Ошол башка эмне деп айтам. Мен ойлойм, эми биздин президентибиз ушуна карап жакшы чечимге чыгарып берет болуш керек, эл үчүн, ошо карапайым элдер үчүн. Президентке кайрылып аткан турбайсыңар анда? Ооба, кайрылып атат. Бүт эле. Пока жооп берген жок. Эч кандай. Былтырдан бери эле чуркап жүрүшөт, айланайын. Эч кандай эч эме жок.
Мен айта алмаймын. Президентimiz деле жакшы иштеп атат, эл үчүн иштеп атат. Кандай маселе чечилбей атат, ошону мен таң калып атам. Моя фамилия Чертких Михаил Дмитриевич. Мои родители, мои деды этот колхоз восстанавливали в 30-х годах после революции. Я здесь коренной житель. Когда у нас в хозяйстве президент нам, Акаев, дал, дай бог ему здоровья, один президент, который был правильный, остальные неправильные президенты здесь. Они не дали, мы 4 президента ходим, просим с 12-го года. Никаких, и суды выиграли, все, нас никто не слушает, мы никто. И звать нас никак. Все. Крестьяне, вот они, крестьяне, все меня знают. И я их всех знаю. Всех я в деревне знаю. Ну как жить дальше? У нас дети, внуки, правнуки. Мы же землю не унесем ни в Россию, ни куда-нибудь, ни в Китай. А здесь мы ее возделываем, и жить нам надо. И все. Как это жить? Покажите нашему президенту, где правда. Если он честный и правильный президент, пускай накажет тех, кто у нас отобрал эту землю. Мы же киргизы, киргизстанцы, все русские. Я русский, я 130 лет моему роду здесь живу. Какой я русский? Поеду в Россию, я кто? Я киргиз, и меня звать никак. Как будем мы жить? Осмонова Гульдана. Я в колхозе работал 35 лет. И чабаном, и в огороде, и садоводом, и везде дояркой работал. Только что я сейчас не имею землю. Забрали колхоз. Зачем? Мы же это земля наша, колхозная земля. Не имеет права забрать. Не имеет. Она, это... муж у нее чабан был. Я табунчиком работал. Всю жизнь. Они в палатке жили, грязь, навоз, вот так. Дети вот такие маленькие, с ними вместе. А сейчас землю забирают. Мы работали для кого? Для государства. Детей чем будем кормить? Мен Сырдыбаев Жаныбекмін. Мен өзім şu колхозда атам, апам, бүт семьям бары тең şu колхозда иштеп ушерден еңбек өткөн. Эми şu былтырдан бери şu жерибизди алып коюп, ошо арендаға алып жүргөн жерибизди ушунча эл оокат кылып, ошону айдап, жемчөп алып кана ордуна биздин жерди алып коюп атат, тартып коюп атат. Şu мурунку жерлерди ишине аракет кылып бизге эметсе жакшы болгон турат. Мына элдер турат, юрттар турат. Ана эми кайка барабыз? Жумуш жок болсо, жалаң эле жерди карап отурабыз. Жер менен мал. Малды чөп керек экен, жем керек экен. Антысы мага албайт келсин. Ана жерибизди тартып алып атат. Министр сельхозхозяйственный. Ошого 2 жол барды. Биздин үйүбүздү укпай койду. Укпай койду, даже эметпей койду. Анан бизге ушунча элди какап барат. Айылдык кеңештин депутаттарына, айыл өкмөткө, тиешелүү жетекчиликтерге кайрылып отурушканы менен даңгылыктуу жооп ала алышпай, Союз тарагандан кийин өлкөгө базар экономикасынын келиши менен көптөгөн өзгөрүүлөр орун алып, өзүрүнө тиешелүү делген аймактарга дагы кимдир бирөөлөр ээлик кылып алгандыгына кабатыр болушууда. Менин атым Шукралиев Калдарбек Тохонович. Мен ушу Красный Заря колхозунда иштегенмин. И азырда иштеп келатам. Ушу чарбанын башкармасы болом азыркы күндө. Буга чейин мага чейин Архар деген бир уюмбу, чарбабы билбейм. Ошол болуп кандай жол менен келгенин билбейм. Акыркы Красный Зарянын бүт мүлктөрүн, жерлерин, жерин болсо бесхозный деп өткөрүп жибериптир. А мүлкүн, элдин мүлкүн бул уюмуштунтпай, мындай айтканда акция элдин 470 кишинин үлүшү бул. Ошол мээнетимен курулган мына асфальттагы мына зданиялар, ток, склад, клуб, зерно склад, автозаправка, мастерской бары элдики бул. Элдин мүлкү, менин да мүлкүм эмес, элдики бул. Эл ушунун ээси. Анан булар каалагандай талкалап, каалагандай пайдаланып, элге 1 сомдо дивиденд да эчтеке төлөбөптүр. Өзүнүн чөнтөгүнө сала берген го бул. Анан бул тууралуу мен УКМКнын председатели Ташиев Камчыбек Кыдыршаевка кайрылгам кат менен.
арыз менен. Ошондо Камчыбек Кыдыршевич биздин арызыбызды Сокулукка жиберген экен, Сокулдун УКМКсына. Сокулдун УКМКсы прокуратурага жиберет. Сокулдун прокуратурасы Ровдога жиберет. Ровдога барсак, ал жерде бир следователь экен, тергөөчү. 3-чү айга кетти. Эч чарадагы эметкен жок, колдонгон жок, эч кыймылсыз болуп турат да азыр. Кандай экенин билбейбиз, эми жакында дагы кайрылабыз. Эл болсо өздөрүнүн мүлкүнө өздөрү ээ болбой жүрөт. Өздөрүнүн мүлкүнө өздөрү ээ болбой жүрөт да. Анан биздин суранарыбыз, биз убагында ошо Ташиевди да колдогонбуз, Мекенчил партиясы менен жалгыз келгенде. Кой аксакалдар жалгыз чыгыптыр, эч ким кошулбайды. Кийин 2020-жылдагы Плошотто бир жума турганбыз, колдоп, Садыр Жапаровду колдоп. Мен акыйкатты орнотом деген, акыйкат эмеле башкача болуп кетти азыр. Жеткен арыздарыбыз кайта жолдон эле жоголуп кетип атат. Эч чечилбейт. Эми жакын күндө дагы бир аз жаздык. Ал чечилбейби, аны да көрөбүз. Анан айтарыбыз, суранабыз, качан бизге Кыдыршевич суранабыз, элдин атынан айта албайм. Элдин суранычы сизге ушул болуп жаткан коррупцияны бир адилеттүү тергөөчүңүз менен жиберип, ушуну иликтетип, этегине чыгарсаңыз, эл сизге аябай рахматын айтат эле. Анан жерибизди дагы, жери боюнча дагы бизге ызычуу өткөндө жазганбыз, ал сиздин копиясы бар болуш керек. Ошонуга да жардам берсеңиз. Биздин эл бирөөдү кетсин дебейт, келсин дебейт. Бизге ызычуудун кереги жок. Бизге өзүбүздүн мүлктү өзүбүзгө берсе, чечип берсе, анан бизде дагы мындай болуп атат. Өзүбүздүн жерди кайта өзүбүзгө аренда берет. 2000ден, 3000ден, 5000ден өзүбүздүн үлүш жерибизди өзүбүзгө аренда берет. Бизди күйгүзгөн ошо болуп атат. Биз ээ эмеспиз өзүбүздүн жерибизге. Могу азыркы көргөн жер тууралуу эмне айтасыз? Азыркы карап чыктык го бул жерде турган жер. Чыккан жер бул эми арендага берип колдонуп атат. Бунун акчасы каяка кетип атканын да билбейбиз. Бул ошо силерге тиешелүү беле бул жер? Бул бизге тиешелүү да, бунун баары элдин мээнети, элдин акчасы, элдин үлүшү бу жер. Бул жерде столовый кана бар болчу, бул склад, бул территория 4,5 гектар турат. Бул жерде навестер бүт складтар мунун баары. Будай тазалагыч аппаратыбыз менен турат, баары. Анан мындай бардакты, мындай техникаларды баарын эмне кылганын түшүнбөйбүз биз азыр. Ушуну иликтегенге биз жардам көрсөтөбүз. Ташиевден, УКМКнын председателинен бизге калыстык кыла турган тергөөчү берсеңиз, жиберсеңиз. Бизге ушун калыс чечип, иликтеп этегине чыгарып берген. Мындай иттерди чыгарып салма, анан кийин жана коррупционердин бизге кереги жок. Биз прокуратурага ишенбейбиз, прокуратура элди наоборот кыйнап бүткөн. Эл ишенбейт прокуратурага. Бизге УКМКга гана ишенет. Ташиевке гана элдин үмүт ошого артып турат. Эми кабинетине да барабыз. Эртең бүтүндө аксакалдар чогулуп атат, барабыз деп. Анан кабыл алабы, кабыл албайбы, аны да билебиз. Менин атым Карасартов Абылбек, ушул колхозго 80-жылдан тартып. Мен бул телевидениеге экинчи жолу выступать этип атканым. Эмне ардактуу президент, силер ушунча турган элдин сөзүн угасыңарбы, силерге туура эмес информация берип атышат да баардыгы. Сиз жалыңардагы жүргөн немелер туура эмес информация болуп туруп, элдин баары бүт баары жайланган өсүрүнүп дагы жакта бу жерде босоп машиничный способ менен отуруп алышып, тиягынан өөнөп, биягынан өөнөп элге иш кылдырбай атат. Жашоо жок, жашоо. Келип алып абишайт эткен жерлерди берет, анын баарын чогулуп алып каяктабыр тулпары кошуп келип алыптыр. Андан кийин дагы бирөө келип алыптыр. Ушул бар хажайын болуп атат, сырттан келип алып эле. Үстүнө тиякта крышасы жакшылар окшойт. Бизге
информация туура эмес жетип атат. Эгер ушу туура жетсе, мындан жайында эле ошол телевидениеде выступать этип берди эле эч кандай неме болгон жок. Сиз президентке кайрылып атасыздар ошондо, Ошондо мен президентке кайрылып атканда, президенттен бөлөк чече турган эч ким жок калды. Президентке информацияны туура берет. Ушул турган элдин баары бүт баары ошол колхоздун бала жагынан, жаш жагынан иштешкен да. Аларга эптеп эле баягы кулакка чаап, законопослушный немелерди страдать эткен баарынан теңелет. Тияка болсо, биз баарын жер катып койдук деп коюп эмедип атат. Ошол сөздү угуп койсоңор жакшы болот эгер президенттик кылды. Обещать эткенин обещаниеңерди аткарсаңар биз да ыраазы болуп калат деп. Сиз өзүңүз Өтпөй жатат. Мен Иманбекова Инаят Дуйшеновна. Бул колхозду мен кайната кайненем, өз ата өз энем өмүр бою чабан болуп иштешкен. Ушул колхозду мен кайнатамдар түптөгөн колхозда. Ошо өмүр бою ушул жерде иштешти. Мына азыр балдары эч кандай жерге ээ болбой калды. Эми биз кимге только президент Жапаровго гана ишенебиз, башка эч ким чечип бере албайт бул жерди. Буга чейинки айыл өкмөттөрү жалаң биздин бул Новопавловка айылы шаардын четки айылда, бул шаардын четиндеги айыл бүт жерлердин баарын сатып келишкен. Канча жерлерди биз ала албай калдык да. Бүт айыл өкмөттөр эми буга чейинки айыл өкмөттөр бүт сатып келген жерлердин баарын биз канча эмелердин баарын эме болдук. Анан эми ушуну биз только президентибиз биз Жапаровго гана ишенебиз. Башка эч кимге ишенбейбиз, потому что эч ким чечпейт. Канча жерге барып канча эме кылды, бирок эч кандай чечилген жок. Ошон үчүн урматтуу Садыр Жапарович, сизден биз суранабыз ушул Сокулук районундагы Новопавловка айыл өкмөтүнө ушу биздин жерлерди ушунча элге чечип беришиңизди биз абдан суранабыз. Сизге ишенебиз. Мен атым Гүлнара, фамилиям Иманалиева. Мен ушул АКХ Красная Зарянын кызыкчылыгын сактап жүрөм да. Анан АКХ Красная Зарянын болушу колхоз Красная Заря жоюлуп кеткенде, Советтер Союзу жоюлгандан кийин АКХ акционерное общество Красная Заря болуп алышат да. Анан ошондо элдерге 75% деп пленум Сокулукского районного совета чечет да, 75% айылдагы колхозниктерге берилсин, колхоздун мүчөлөрүнө берилсин деп чечет. А калгандары 25% муниципальный жер болсун. Анан ошондо жерлери каким-то образом 12-жылдары 1,5 мың гектар калып калат. Прокуратураны текшергенинен, анан прокуратура, генеральная прокуратура сунуштап берет да, что ошентип скрытый жерлери бар Новопавловканын айыл өкмөтүнүн ичинде 1,5 мың гектар деп айтат. Анан 1,5 мың гектардын ичинен 296 гектар үстүнкү жакта жер, көз жолдун үстүн жагы верхний зона деп коюшат. Верхний зонада калып калат. А племенной завод болсо 1204 гектар ылдый жактан пахать сеять этип калат. А по факту распоряжениянын ичине билбейм, каким-то образом прокуратура ошол өйдөңкү зонаны да киргизип жиберген, ылдыйкы зонасы да кирген. Ошентип племенной заводко берилген деп чечет. А өйдөңкү зоналар болсо Кызыл Китеп менен Бакиевдин маалында таратылып, сатылып кеткен. Ошентип ылдыйкы зонада 1204 гектар калып ошол жерлер жашыл китеби да жок, эчтекеси жок деп айтылып атпайбы? Азыр өзүңөр көрдүңөр, элдер айтып атат, менин жерим, менин китебим да бар. Мен ошо жерде өмүр бою колхозда иштегем, кайнатам ошо жерге иштеген, мен да иштегем, балдарым да иштеп атат, иштеп жүрчү. Анан мен жеримди бирөө келип туруп айдап үстүнө сегизге айдап салышты деп айтып атат да. Бирок ошо элдин жерин өзүнө бериш керек да. 75% жер ал элдин жери. Просто бул элдер эмнеге келип
ызычу болот. Берилген эмес ошо жерлерчи. Кээ бирлер вообще албай да калышкан, колхозда иштешип, вообще жер албай да калышкан да. Ошон үчүн мен ойлойм, калыс чечим болсун. Соттун чечими менен да утуп алгандары да бар. 16-жылы, 18-жылы утуп алышкандар жерлер берилсин деп аталат. А бирок айыл өкмөтүнө келсе, жок, жерлер жок деп айтылат. Госрегистрге барса, госрегистрде жок деп айтылат. А бирок бул госрегистрдин руководствосу 3 жолу алмашылды. 3 жолу эч жерде ошо нижний зонада отурган кишилери мына Рыскулова деле айтты. Мен жерим ошо жерде бар болчу, мен семьям менен 2 гектар сиштим айдап жүрчүмүн, ушул маалга чейин айдап жүрөбүз депчи. Анан бирок деген көрдүңүзгө племенной заводко ким болгузам өтүп кеткен. Аны прокуратура кайсы прокуратура негизи надзорный орган, да, за законностью. Анан кийин закондорду соблюдать этип, анан элдин сторонасын принимать этиш керек эле да, бирок скрытые земли деп туруп, анан өкмөткө кайра тапшырып берип атат да. А тиги айыл өкмөтүнөн суралбайт да, эмнеге могу кишилерге берилген жоксуңар, соттун чечими бар, эмнеге бербей калдыңар, эмнеге могу жерлер калып калган деп да суралган жок да. Жөн эле өкмөткө сунуштап туруп, өкмөт өзүнө племенной завод берип коет. Мен ойлойм, ошо туура эмес болуш керек. Болуш керек эмес, эми туура меселе болуп атат. Жогоруда өзүңүздөр баяндагандай, кандай болгон шартта дагы дали болсо жогору жактан ынанымдуу жооп аларына үмүт артып турган Новопавловка айыл аймагынын жашоочулары өлкө башчысы Садыр Жапаровго ушуну менен экинчи жолу кайрылуу жолдоп жаткан чактары.